Биз мынакей базалык окуу жайларды бүгүн даярдап атабыз, кандай болуш керек деп. Бул мектептерден 38-чи мектепти даярдап атабыз. Сигналы оповещения, сигналы телефонизации, освещение, баягы гражданская оборона быстрая, где более 3000 детей, как выводить детей. Это 38-ти 3 мекеме менен мынакей бул жак менен дин религиясы МВД СМБ менен көрсөтөбүз бардыгын, анан ошондой жергиликтүү бийликке буйрук берилген, ошону дагы бир такташ керек деген ойдо. Техникумдардан автодорожныйды тандадык. Ошо базаны кылып атабыз. Жогорку окуу жайдан университет имени Разакова, ушу жогорку окуу жайларда. Эми баягы сактык болуш керек деген ойдобуз ар бир жакта. Ошону кылып, ошо бир жыйынтыкка келип, ошо 2 мекеме, 3 мекемени көрсөтүп, анан республика боюнча бардыгына таркаталык деген ойдобуз. Совбездин жыйыны өттү. Эң стратегический объект деп билим берүү тармагын бекем айтылды. Эмнеге дегенде бул человеческий ресурс экен. Ошон үчүн ушул багытта жумуш алып барып атабыз. Мунун ичинен бүгүн дагы мынакей медреселер менен жумуш алып барып атабыз. Кандай сабак бериш керек, аттестат алабы, албайбы, кандай жыйынтыкта. Ачык эле айтыш керекпиз. Ошо өтө жашоосу кыйын болгон, ошо балдарды карасаңар мечетке барып туура эмес багытка кетип калып атат. Бул деле ислам, бул мусульманство, туура дин, баарыбыз жума намазга барып атабыз. Туура багытта болсо бул туура эмес багытка алып барсак, бул дагы туура эмес деп. Ошон үчүн бүгүн ушу чогулуп бир жыйынтыкка келелик деген ойдобуз.